Жаңылыктар программасынын кезектеги чыгарылышы менен студияда мен Назгүл Абдрахманова. Саламатсыздарбы? Алгач кыскача мазмун менен таанышып алыңыздар. Баткенде 2 күндөн бери Кыргызстандын 3-чү улуттук музей фестивалы өтүп жатат. Аялдардын ден соолугу акысыз текшерилүүдө. Сүлүктүү шаарынын аймагында 360 бала бакчага баруу үчүн кезекте турат. Алдыда ушул жана башка кабарларга кененирээк токтолобуз. 8 октябрга чейин көп мандаттуу шайлоо округдарындагы шайлоо участкалары боюнча түзүлгөн шайлоочулардын алдын ала тизмеси мамлекеттик порталга жайгаштырылат. Боруш айкомдон билдиришкендей, тизмеден шайлоочулар өзү жөнүндө маалыматтарды тактап алса болот. Ошондой эле 14 октябрга чейин тиешелүү участоктарда шайлоочулардын алдын ала тизмеси таанышуу үчүн илинет. Мындан тышкары шайлоочуда өзү жөнүндө маалыматтарды тактоого да мүмкүнчүлүгү болот. 1255 же 119 номерлерине чалуу менен тизме мамлекеттик портал аркылуу шайлоо участогунда 119 номерине паспортты жеке идентификациялык номерди СМС билдирүү аркылуу жиберүү менен шайлоо участогунун номерин жана дарегин ала аласыз. Эгерде кандайдыр бир ката же так эместик аныкталса, ошондой эле алдын ала шайлоочулардын тизмесинде шайлоочу жок болсо, 8 октябрдан 19 ноябрга чейин тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына кайрылууга жана тизме сайтындагы шайлоочунун кабинети сервис аркылуу белгиленген тартипте авторизациядан өтүү менен электрондук түрдө арыз берүүгө укуктуу. Ал эми биометрикалык каттоодон өтө элек жарандар калкты тейлөө борборлорунда жана жашаган жери боюнча жарандык абалдын актысын жазуу, паспорттоштуруу жана калкты каттоо органдарынан ушул жол жободон өтсө болот. БШК добуш берүү күнү шайлоочулардын тизмесине киргизилген жарандар гана добуш берүү укугуна ээ экендигин эске салат. Бул тууралуу БШКдан маалымдашты. Разаков шаарында буга чейин эл менен болгон жолугушуулардын жыйынтыгын чыгарган жыйын өттү. Анда район акими Асылбек Жеңишбек баштаган тиешелүү жетекчилер, шаар мэри, айыл аймак башчыларынын катышуусунда болду. Бүгүнкү күндөгү көйгөйлөр ортого салынып, чечүү тапшырмалары коюлду. Ички туризмди өнүктүрүүгө баардык шарттар түзүлгөн. Жыйын райондук маданият үйүндө өтүп, алгач шаар башчысынын жасалып жаткан иштер алдыдагы пландары жөнүндө маалымат угулду. Ал эми аким шаарда жакшы аракеттер болуп жаткандыгын белгилөө менен алдыда дагы бир топ чечүүнү талап кылган милдеттер тургандыгын белгиледи. Биздин облустук фондунун каржылоосу менен жана жеке ишкердин жеке өзүнүн да каржылоосунун негизинде 23 миллион сомго толук кандуу бүтүп, бүгүнкү күндө күнүнө 7ден 12 малга чейин жана 50 кичүү малдарды союп бүгүн элге кызматын көрсөтүп жатат. Ага сырткары жылдын башында ушул биз ички иштер башкармалыгы менен биргеликте коопсуз шаар долбоорунун негизинде шаарга 30 жерге видео байкоо орноттук жана бүгүнкү күндө ушул шаардын коопсуздугу үчүн бүгүнкү күндө кызмат кылып жатат. Ага дагы биз жалпы 648 000 сом бөлгөнбүз. Биринчи кезекте жолду бүтүрөлү деген чечим кабыл алганбыз. Бул иш-чаралар күнү-түнү жүрүп жатат. Эс алуу күндөрү чыгып атабыз, иштеп атабыз. Кытай тараптан Кытайдын компания келген, жол бастырган асфальт төшөө өзүңүздөр көрүп атасыздар. Алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, транспорт министрлиги менен сүйлөшүү жүргүзүп, бул багытта чоң иш алып бардык. Мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр көргөндөй Разак шаарында асфальт төшөлдү. Мына жыйынтыктоо иштери болуп жатат. Мына чаң да токтоду. Шаар тургундары негизинен жол, суу, кышка даярдык, өзгөчө кырдаалдардан коргоо маселелери боюнча суроолорду беришти. Бул боюнча тийиштүү кызматтарга, жетекчилерге тапшырмалар коюлду. Жыйында андан сырткары той мааракелерде чыгымдарды кыскартуу, кабыл алынган тынчтык жөнүндө мыйзамдын талаптарын аткаруу, кафе, тойкана, дүкөндөрдө санитардык гигиеналык нормаларды сактоо боюнча да чараларды көрүү жөнүндө сөз болду. Экинчи микрорайондон Жаштык Жаңышынын конушуна келдим.
Биздин маселе жол боюнча. Сизге урматтуу мэри эрте жазда дагы коштуулар менен кошулуп келгенбиз. Бул маселени мен биринчи жолу эмес, экинчи жолу ушул трибунага чыгып айтып атам. Бизде жол ушунчалык кыйын, жазгысын чаң көтөрүлөт ушунчалык. Азыр барсаңыз чаң ушунча топурак, бир 10 саат метрдей топурак жолчу. Ошого шагал төшөп бериңиздер суранабыз. Кышкысын ал жака скорый дагы бара албайт, өзүбүздүн машиналарыбыз дагы бара албайт. Балдар мектепке дагы бара албай калат да кышкысын. Ошого жол маселесин карап берип койсоңуздар, кыш келгиче муну тезирээк. Шындыгында жол көйгөйү бул шаарда өтө чоң, көйгөй көп. Эми баардык көчөлөрдү бир заматта асфальттап салыш же шагал төшөп коюш да кыйын экен, себеби мүмкүнчүлүк, техникалык мүмкүнчүлүктөр бар, башкасы бар дегендей. Бирок бүгүнкү күндө 9 километр жолго шагал төшөлүп атат планга кирген боюнча. Андан пландан сырткары жарандардын кайрылуусу боюнча бир канча көчөлөрдү шагал төшөгөнбүз мен азыр. Эске салсак, буга чейин район акими тиешелүү жетекчилер менен биргеликте жерлерде эл менен жолугушууларды өткөрүшүп, жакындан баарлашуу жүргүзүлгөн. Анда жол, таза суу, электр жарыгынын туруктуулугу, билим берүү, саламаттык сактоо, жаштарды колдоо, жумушсуздук маселелери айтылып, тиешелүү жетекчилерге чечүү тапшырмалары коюлган. Бермет Манасова, Бакыт Саитов, жаңылыктар. Бирдей буздуруу моментти тандама кылып түзөттүлөр. Шунун өзүңүз жеке көзөмөлгө алып, бир кошудан yo шаарды у томонунан yoki bu tomondan tekshirtirib, hammani butun elni birday qilib obyektivni qarab berishingizni so'raymiz. Сүлүктүү шаарында ар бир баланы мектепке чейинки билим алууга тартуу максатында ачылган кыска мөөнөттүү 5 бала бакча иштеп жатат. 179 бала тарбияланууда. Шаар аймагында дагы 360 бала бакчага баруу үчүн кезекте турат. Атайын конструкциялоо сабагына кичинекей өзүбүздүн каалаган бөлмөбүздү жасап үйрөнөбүз. Бул бөбөктөр кыска мөөнөттүү бала бакчанын тарбиялануучулары. Тагыраагы бала бакчада 3 саат гана болушат. Бул багыт мамлекеттик стандарттын негизинде бекитилип, балдарга тарбия жана билим берүү үчүн жетиштүү. Болгону уйку жана тамак берүү каралган эмес. Бакча келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында жыл башында ачылган. Эртең мененки 8:30-дан 11:30 чейин биринчи тайпам, 3 жаштан 4 жашка чейинки. Ал эми 12-ден 3кө чейинки мектепке даярдоо тайпа, бул 5-6 жаштагы балдар билим алып жатышат. Бул жер ачылгандан бери ата-энелер аябай кубанып, жакшы жылуу мамиледе кабыл алды, себеби балдары бала бакчага кезеги жетпеген, анан мындай жетишпеген үй бүлөлөр бар экен. Булар дагы ушул бакчага келгенден бери жакшы да, өздөрү дагы кошумча жардам берип, ар бир сабактарыбызга келип катышып, өздөрү да кызыгуу менен балдар менен биргеликте спорттук мелдештерге катышып, чогулуштарга келип катышып, жакшы. Сүлүктүү шаарында келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында кыска мөөнөттүү 5 бала бакча иштеп жатат. Алардын бирөө жеке менчик. Учурда анда 37 бала акысыз тарбияланып, мектепке чейинки билимди алып жатат. Долбоордун алкагында бүгүнкү күндө 37 баланы окутуп атабыз. Эртең менен 20 бала, түштөн кийин 17 баланы окутуп атабыз. Бизде өзгөчөлүктөр, бул долбоор негизинде өзгөчөлүктөр балдар бекер окушат. Ошондой эле кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде сабактар өтүлөт. Андан сырткары бизде ар кандай көнүгүүлөр болот, оюн зоогуктар болот. Ошолорго дагы жакшы катышып, балдардын эрте өнүгүүсүнө шарт түзүлгөн. Долбоордун негизинде жаңыдан түзүлгөн ар бир бала бакчага эмерек оюнчуктар, окуу үчүн жабдуулар, материалдар берилген. Ошондой эле ачык абадагы оюн аянтчылары орнотулган. Балдардын жаш өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен санитардык, гигиеналык шарттар түзүлгөн. Негизги басымды ушул социалдык аялуу катмардагы балдарды, мектепке чейинки билим берүү уюмуна тартылбай калган, үйдө отурган балдарды ошол мектепке чейинки билим берүүгө тартуу, ошол мектепке чейинки билим берүүнүн билимин алып туруп, бирдей стартта мектепке даярдык менен баруу максатында ишке ашырылып жатат. Долбоордун алкагында өзүңүздөр көрүп тургандай көп жардам болду. Бүт имаратты
камсыздап берди. Ал эми могул балдар аянтчаларынын тосмолоруну, мындан сырткары суу киргизүү, дагы башка бир коммуналдык тейлөөлөрдү биздин жергиликтүү бийлик тарабынан ишке ашырылып, өзгөчө көңүл бурулуп жардам берилди. Сүлүктүү шаарында 3 сааттык бала бакчага 179 бала тартылган, дагы 360 бала кезекте турат. Ал эми Баткен облусунун аймагында келечек үчүн билим берүү долбоорун алкагында кыска мөөнөттүү 18 бакчада 775 бала тарбияланууда. Мингүл Койчорова, Абдрашит Саттаров, жаңылыктар. Баткенде 2 күндөн бери Кыргызстандын 3-чү улуттук музей фестивалы өтүп жатат. Ага өлкө аймагындагы музей кызматкерлери көргөзмөлөрүн, илимий долбоорлорун жана чыгармачылык иштерин сунуштап, тажрыйба алмашууда. Ошондой эле фестивалдын алкагында сынак уюштурулуп, инклюзивдүү музей наамын алуу үчүн ат салышат. Музей же музей сиздин үйүңүзгө деген долбоорду. Манас эпосу музейи уникалдуу долбоорду ишке ашырууда. Алар көчмө музейди түптөшкөн. Учурда социалдык, стационардык мекемелер менен кызматташып, музейге келе албагандар үчүн мүмкүнчүлүк түзүп, өздөрү жерине барып музейди көрсөтүүнү колго алган. Манас эпосу музейи таластан жол артып келип, бул ирет Баткенде өткөн фестивалга катышууда. Биздики негизинен 3D болгондуктан аны проектор менен көрсөтүп, ошол жерден автотур катары онлайн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Биринчиден, экинчиден өзүбүздөгү баягы алып жүрүүчү экспонаттарыбыз бар. Баягы ар кайсы жерге койгонго мүмкүнчүлүгү барлар. Ошол экспонаттарды алып барып тааныштырып, анан кийин кээ бир учурларда боз үй тигип дагы көрсөттүк. Себеби дегенде азыркы муун боз үй тигүү же болбосо кыргыз үйлөрүнөн алыстап кеткендиктен ошол боз үй философиясын жаштарга таанытуу максатында жерлерге барып дагы көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрү болду. Ошо Кыргызстан музейлери боюнча ушундай 3-чү улуттук музей фестивали бул ирет Баткенде өтүп жатат. Ага өлкөнүн булуң бурчуңунан жана коңшу Өзбекстан менен Казакстандан да музей жамааттары катышууда. Фестивалдын алкагында музей тармагындагы мыкты тажрыйбалар, жаңы идеялар тааныштырылып, коомдун маданий турмушундагы музейлердин ордун чыңдоо максаты көрүлүүдө. Бул өзү конкурс, ар бир жылга темасы аныкталып, анан ошо музейлер ошол темага кылган долбоорлорун бөлүшөт. Анан жылга 5 номинация боюнча 5 жеңүүчү болот. Бул жылдын темасы ошо Айкөл музей деп атабыз. Демек бул инклюзивдүү музей. Ошо майыптыгы бар адамдар, жалпы эле ар кайсы жашта болбосок дагы, жаңы төрөлгөн бешикте бала болсок дагы, кара адам болсок дагы, ошо канткенде музейдин эшиги ачык болуп, ар бир адамды кабыл алганга даяр болот деген маселени көтөрдөбүз. Мен кызмет этетін музейде инклюзия тақырыбында көп деген жұмыстар жасалған. Яғни мынау ерекше мүгедектігі бар адамдар музейге ешқандай кедергісіз кіруге, пандус деген жаңа барлық сар жолақтар, тағы да белгілердің барлығы біздің музейде орналасқан. Сол өзімнің музейімнің тәжірибесімен бүгінгі фестивальда бөлісіп, әріптестерімнің 10 бағасын алдым. Фестивалдын алкагында коноктор Баткен шаарында жайгашкан Айгүл Тоо тарыхый музейине саякат жасашты. Музей аймактын тарыхын, маданиятын жана жаратылышын чагылдыруу менен бир катар долбоорлорду ишке ашырып келет. Ар бир жердин өзүнүн өзгөчөлүгү болот, өзүнүн кандайдыр бир артыкчылыктары болот, өзүнүн кандайдыр бир дагы баалуулуктары болот. Баткен жергеси илгертеден баштап бул тарыхый окуяларга, маданиятка, кол өнөрчүлүккө, искусствого, өз ара карым-катнашка, ошондой эле ооздеки чыгармачылыкка жана бир башка ооздеки адабияттарга деле, мындай материалдык байлыктарга деле өзүнчө өтө байда. Ал эми ошонун баарын биз алып, жана кийинки муундарга жеткирип калыш бул биздин негизги максатыбыз болгон. Чакан болгонуна карабастан, тарыхтын бардык учурларын камтыганга аракет кылган музей экен да, Таштоорунан баштап, бүгүнкү цивилизация, техниканын жетишкен заманынан тартып, ошол эле учурда тарыхый мурастарды сактоодо, аларды кийинки муундарга жеткирүүдө, мына ушул Баткендин мындайча айтканда визиттик карточкасы экен да. Жарандар Баткенге келгенде ушу музейден эле баштаса болмок деп айтам да, анткени Айгүл Тоо аталышындагы музейи бардык маалыматты туристтерге бере алат экен. 3-чү улуттук музей фестивали 5 күнгө созулуп, анын алкагында катышуучулар Баткендеги бир катар тарыхый жайларды да кыдырат. Мингүл Койчорова, Абдрашит Саттаров, жаңылыктар.
Өлкө аймагында айымдардын ден соолугу 1 айлыгы башталды. Жыл сайын өткөрүлүүчү 1 айлык 1 октябрда башталып, өлкө боюнча 18 жаштан жогорку аялдарды жугуштуу эмес оорулардын тобокелдик факторлорун жана алгачкы белгилерин аныктоо үчүн текшерүүдөн өтүүгө мобилизациялайт. Темага кенен Кундоз Жоробекова токтолот. Өлкөдө октябрь айында аялдардын ден соолугу акысыз текшерилет. Бул демилге Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан демилгеленип, жыл сайын уюштурулуп келет. Айымдардын ден соолугу 1 айлыгы Баткен облусунун аймагында да башталды. Кештеги деген бул негиз менен салмагыңыздын дал келеби келбеби деген мааниде бул. Өзү нормада 18-ден 25-ке чейин норма болуш керек. Сиздин лимитиңиз 29 болду. 29 деген белги бул 25-тен 30-га чейин дегени бул дене салмагынын ашыкча семирүү дегенде. Если ушул типте кете берсеңиз, сиз өзүңүзгө 10 жылдын аралыгында кан тамыр оорулуу, жүрөк оорулуу, инсульт, сахар ооруларына козгоп алышыңыз мүмкүн. Ошону да вести кошпош үчүн сиз правильный питание кылышыңыз керек. 1 айлыктын алкагында аялдар кан басымды өлчөтүүдөн баштап, аялдарга тиешелүү оорулардын алдын алуу боюнча кеп кеңеш алып текшерилсе болот. Биздин Баткен шаарында жана районунда 15 үй-бүлөк дарыгерлер тобу 45 фельдшер акушерлик пункттун бардык жеринде аялдарды акысыз кеңеш берүү жүргүзүлүп жатат. Булдун негизи эле биз аялдардын арасында кант диабети, кан басымынын жогорулашы, көкүрөк безинин рагы, жатын моюнчасынын рагынын алдын алуу максатында бул иш жүргүзүлүп жатат. Соңку убакта аялдар арасында гипертония, диабет, көкүрөк рагы жана жатын моюнчасынын рагы сыяктуу жугуштуу эмес оорулар саламаттык сактоонун негизги көйгөйлөрүнүн бири бойдон калууда. Өзгөчө көпчүлүк аялдар гинекологиялык ооруларды кеч аныктап дарыгерге кайрылышпайт. Андыктан мындай 1 айлыктар аялдардын ден соолугу үчүн мааниси чоң. Негизи бизде аялдар көбүнесе өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карашат. Күнүмдүк тиричилик, жумуш, бала чакам деп ооруканага таптакыр келбей өтүшүп кеткенде келгендер бар. Ошондуктан мен дагы бүгүн Баткенде ушул аяндарга акысыз текшерүүдүн 1 айлыгы башталган экен, ошону угуп калып, жумушумдан дагы убакыт таап, ден соолук үчүн келдим. Бул жерде аябай жакшы кеңештерди берип, ушул кан басым, ошондой эле аялдардын ооруларына тиешелүү кеп кеңештерди айтып, текшерип, азыр текшерилип чыктым. Аябай жакшы болду. Негизи ооруканага келип, аялдар өзүнүн ден соолугун текшертип туруу, бул өздөрүнүн маанилүү, ден соолук үчүн маанилүү. Анткени аял бул эне, ошондуктан өзүнүн ден соолугуна жоопкерчиликтүү болушу керек деп ойлоймун. Белгилей кетсек, 2024 жылдын октябрь айында 760 миңден ашуун аял профилактикалык текшерүүдөн өтүшкөн. Алардын ичинен 45 миң аялда кан басымы жогору экени аныкталган. 10.500дөн ашууну жүрөк кан тамыр оорулары, ал эми 5600 аялда кант диабетинин коркунучу аныкталган. Андыктан дарыгерлер айымдарды ден соолукка кам көрүп, өз убагында текшерүүдөн өтүүгө чакырат. Кундуз Жоробекова, Расул Акматов, жаңылыктар. Улгайган ата-апаларыбыздын эл аралык күнүнө карата Кадамжай районунда 1 айлык жарыяланган. Анын алкагында карыяларга сый урмат көрсөтүү иш-чаралары улантылууда. Октябрь айынын башы улгайган ата-апаларыбыздын эл аралык күнүнө карата Кадамжай районунда карыяларга сый урмат көрсөтүү иш-чаралары улантылууда. Райондун ар кайсыл тармагында өзүрлүү эмгектенип, социалдык экономикалык жактан өнүгүшүнө салым кошкон ардагерлерге сый көрсөтүлдү. Өнүгүү жолуна түшүп, бир топ мамлекет тараптан жумуштар аткарылып атат. Алыс аймактарга чейин жолдор салынып атат туугандар. Мектептер салып атабыз мынакей. Алыскы Чандакеге мектеп салынды. Мынакей Бирлик айыл аймагында мектептер салынып эшмеген. 1 октябрь эл аралык карлар күнү менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Өзүмдүн атыман Азбек бул жака келип атсам дагы урматтуу губернаторубуз менен да сүйлөшүп калдык. Ал киши да саламын айттырбейди мен аркылуу. Ал кишинин да саламын силерге аман катар жеткирип коеюн. Баарыңыздарды чын жүрөгүмөн куттуктайм, урматтуу аксакалдар, урматтуу апалар. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мынакей карысы бардын ырысы бар дейт. Силер бар, шүйдө кут бар, береке бар. Бизге мына жаштарга жол көрсөтүп туруңуздар. Кайсы жерден адашып атабыз, кайсы жерден туура эмес жолго түшүп баратабыз. Ошол оңдоп, түзөп, өзүңөрдүн акыл насаатыңарды айтып, биздин төрүбүздүн көркү болуп гана жүрөңүздөр, урматтуу апалар. Майданды жакшы
Райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы менен райондук администрациянын уюштуруусунда карыларга болгон камкордукту күчөтүү максатында 1 айлык жарыяланган. 1 айлыктын алкагында бина бүгүн бир жумалыкты жыйынтыктап, ошол биздин районубуздун тармактарынын ар бир тармагында иштеп эмгеги сиңген карыя акылман карыяларыбызды чакырып биз байрамдык дасторкон жайып отурабыз. Ушул бизде жалпысынан жалгыз районубузда 84 жалгыз бой карыяларыбыз бар. Аларга биз майрам күнү эле эмес, биз ар тараптуу жыл сайын ошол биздеги социалдык кызматкерлер тараптан ар тараптуу тиешелүү жардамдар берилип келүүдө. Пенсияга чыккан 63тен жогорку бар болуп 16 миңдей карыяларыбыз бар. Алардын ичинен ооруктун ардагерлери 23 ооруктун ардагери бар. Мына биздин бардык эле Кыргызстанда белгилеп аткан карыялар күнүн белгилеп атышат. Биздин районда ошонун катарында карыялар күнүн белгилеп атабыз азыр учурда. Андан тышкары бардык айыл өкмөттөрдө карыялар күнүн белгилешип, ошол жерде сый урмат көрсөтүшүп атат. Сый тамактарын берип, кээрлерине жардам көрсөтүп, азыркы убакта ушундай иш-чаралар жүрүп атат. Мына мен ушул учурдан пайдаланып айтып кетейин, биздин райондук администрация башчысы акимибизге, эмгек социалдык башкармалыгына чоң ыраазычылык билдире элем. Карынын жылмаюусунда жүрөк жылыткан жылуулук бар. Ал жылмаюуну урматсый, бакубаттуулук, кубаныч тартуулап биз гана жарата алабыз. Карыларга болгон камкордукту күчөтүү менен өсүп келе жаткан муунду улууларды сыйлоого үйрөтүп, үлгү болуу зарыл. Алтынай Шебединова, жаңылыктар. Октябрь айында өлкөнүн булуң бурчунда көндүмдөр кербени өткөрүлүүдө. Бул иш-чаралардын сериясы жумушчу кесиптерди жайылтууга жана профессионалдык окутуу менен ишке орношуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымдоого багытталган. Көндүмдөр кербени бир аянтта окуу борборлорун, иш берүүчүлөрдү, жумуш менен камсыз кылуу борборлорун жана калкты чогултат. Иш-чаранын негизги максаты заманбап көндүмдөр жана келечектеги кесиптер татыктуу жумушка жана экономикалык көз карандысыздыкка жол ачаарын көрсөтүү. Иш-чара Швейцария өкмөтүнүн колдоосу менен ишке ашырылып жаткан чебер Кыргызстанда көндүмдөрдү өнүктүрүү Швейцариялык долбоордун алкагында эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция жана агартуу министрликтеринин кызматташтыгында өткөрүлүп жатат. Мында жаштарга коомчулукка келечекте талап боло турган кесиптер жана көндүмдөрдү тааныштыруу негизги максаттардын бири. Быйыл ушул биздин долбоорубуздун алкагында көндүмдөр кербени Кыргызстандын 12 алыскы айылдарда өткөрүлүп жатат. Бул иш-чаранын максаты эмнеде? Азырынча биздин өлкөбүздө квалификациялуу жумушчу күчтүн маселеси абдан курч болуп жатат. Ошол эле заматта биздин жаштарга, айрыкча айылдарда жашаган жаштарга кесиптик окутуулар жөнүндө, жумуш орундардын жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат толук жетишсиз болуп атат. Азыркы учурда эмгек рыногуна таасир бере турган 3 башкы фактор бул технологиялардын өнүгүшү, жасалма интеллекттин өсүшү, ошондой эле глобализация жана миграция процесстери болуп жатат. Ошондуктан кесипти тандоодо ушул факторлорду изилдеп туруп, эртең эле бүгүн актуалдуу болгон кесиптер эртең эле кереги жок болуп калышы мүмкүн. Жарманкеде катышуучуларга Кыргызстанда формалдуу эмес окутуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө практикалык маалыматтар берилди. Иш берүүчүлөр жана окуу борборлору менен жолугушуу үчүн аянтча түзүлдү. Келечектин кесиптери презентациясы тартууланып, мастер-класстар, экспресс-курстар, викториналар уюштурулуп, концерттик жана маданий программа менен коштолду. Ушул баягы биздин келечек муунга жаштарга кесипке даярдоо боюнча кыска мөөнөттүү окууларды уюштуруу менен бүгүнкү күндөгү республика боюнча жумушсуздукту жоюу боюнча ар түрдүү тармактагы кесипке даярдоо боюнча кыска мөөнөттүү окууларды уюштурууда. Ушул биздин кесиптик окуу жайлары менен биргеликте анан дагы сырткары
кошумча өнөктөштөр менен бирге ушул иш-чараны бүгүнкү өткөрүп атабыз. Район аймагында негизинен бизде ушул айыл чарба тармагы боюнча көпчүлүк элдин басымдуу бөлүгү эмгектенип аткандыгына байланыштуу бизге орчундуу маселелердин бири бул айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү боюнча адистердин жетишсиздиги жана мал чарбачылык менен алектенген биздин фермерлердин да жетишерлик деңгээлде ошол адистердин жетишсиздигине байланыштуу аларда кыска мөөнөттүү окутуу менен кадрларды иштеп чыгуу зарылчылыгы келип турат да. Эмнеге бул айыл жергеде өтүлүп атат? Себеби айыл жергеде көп биздин жарандарыбыз, атуулдарыбыз кесиби бар, ал ошол навыктары бар, бирок колунда эмне сертификациясы же болбосо документи жок. Же болбосо эгер бир жарандарыбыз эле кызыкса, ошолорду кыска мөөнөттүн ичинде биз негизи кесип окуу жайлар эмнеге багытталганбыз? Ошол бизде окуган жарандарыбыз колу менен жасап өнөрдү күнүмдүк практика менен айкалыштырып туруп, документини алып, эртеңки күндө Кыргыз Республикасынын ичинде же болбосо чет мамлекетке барганда ошол документти колдонуп бир жакшы айлык маяна болуп эсептелген. Заманбап эмгек рыногу тездик менен өзгөрүп жатат. Технологиялардын өнүгүшү, глобалдашуу, климаттын өзгөрүшү жана башка дүйнөлүк трендтер жаңы көндүмдөргө жана компетенцияларга болгон суроо талапты калыптандырууда. Көндүмдөр кербени болкуну катышуучуларга эң перспективдүү кесиптер жана көндүмдөр тууралуу маалыматтар менен бөлүштү. Келиндер Кызылкия командасынын негиздөөчүсүмүн. Биз бүгүн көргөзмөгө келдик, мастер-класс көрсөткөн бизде Жудар агай менен келдик. Бизде 3 нарезка чыгат бүгүн. Фруктовая нарезка, бул овощная нарезка, ошондой эле айгүл эжеке бизде мясная нарезканы чыгарып жатат. Биз бул тармакта 5 жылдан бери иштейбиз. Бул тармак азыр аябай жакшы өнүп жатат. Жаштарга сунуштайт элем, ошол поварлык кесипти тандаган бул эң сонун тармак экен да. Мен да муну жакында эле билдим, өзүм иштегенден кийин, өзүм так как өзүм мугалим болуп иштейм. Мындай иш-чаралардын жаштардын келечеги үчүн чоң мааниге ээ экендиги белгиленди. Билим алуу менен кошо заманбап көндүмдөрдү өздөштүрүү ар бир адамга татыктуу жумуш табууга жана экономикалык көз карандысыздыкка жетүүгө жол ачат дешет адистер. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар. Бүгүнкү күндүн кабарлары мына ушулар болду. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Көрүшкөнчө эсен туруңуздар.